Ошто гепатит Б оорусуна каршы эмдөө өткөн 2022 жылдын январ айында башталганы маалым. Дээрлик 5 ай аралыгында калктын 3% гана вакцина алышкан. Тестирлөөнүн жыйынтыгында 1000ден ашыгында оорунун белгилери аныкталып, аларды акысыз дарылоо жүрүп жатат. Мамлекет бир адамга 17 000 сомго чейинки дары-дармегин төлөп берери белгилүү. Сироз печень, гепатит Б, С дегенден түрлөрү көбөйгөндүктөн бул бизге бекер келип жаткан дары-дармек болуп атат. Бекер келген биздин өкмөткө бизге болгон камкордугу болуп атат. Ошого карабастан биздин жашоочуларыбыз келүүсү аябай соңулгун болуп атат да. Ошко вакцинанын 2 түрү келген. Россиядан 45 000 доза, Индия мамлекетинен 40 000 доза бөлүнгөн. Эмдөө 3 этап менен 23 жаштан 65 жашка чейинкилерге акысыз жүргүзүлүүдө. 5 айда Ош шаарында биринчи дозаны 7965 жаран, экинчи дозаны 5549, үчүнчүсүн 143 гана алышкан. Акыркы учурда мына шаарыбызда жана өлкөбүздө вирусный гепатиттин учурлары көбөйүп кеткенине байланыштуу 2022 жылда чыккан буйруктун негизинде биз калкты бесплатно бекер эмдөөдөн өткөрүп жатабыз. Бул категорияга 23 жаштан 65 чейинки жарандарыбыз туура келет. Алардын ичинде хронический оорулары бар болуп, сахардын диабети бар болгон жарандарыбыз ошол эле учурда жанагы кандайдыр бир өзүнүн кесепет, өнөкөт ооруларынын негизинде жүргөн жарандарыбыз болсо, аларга дагы эмдөөнүн мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстанда Б вирусту гепатити боюнча эпидемиологиялык абал курч. Акыркы маалыматтарга таянсак, гепатит Б менен жаңыдан аныкталгандардын 94%-ында өнөкөт түрү татаалдашкан. Жаңыдан ооруга кабылып жаткандардын 95%-ын ашыгы 18 жаштан жогоркулар экени аныкталган. Кан аркылуу жуккан булдардын аягы өлүмгө алып барат. Мындан улам гепатит Б вирусуна каршы вакцина алуу муктаждыгы жогору. Бул тууралуу Ош облустук кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттер жана ВИЧти көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Эльмира Нарматова да эскертип, вакцина алуу менен оорунун алдын алууга болорун айтууда. Ар бир жаран өзү мындайча айтканда өзүн өзү сакташ керек да. Кайсы медициналык учрежденияга барабы, же косметологияга барабы, же стоматологияга барабы, ошол жерде ошол кишинин алдында ошол шаймандарды ачыш керек. Стерилизация өткөндүгү боюнча анык болуш керек. Анан толук кандуу жылына бирден жок дегенде бир жолу ушу анализдерди тапшыртырыш керек да. Ошондо гана ал адам өзүн сактай алат да бул вирустук гепатиттен. Анан экинчи жолу бул жанагы эмдөө деп атабыз. Эгерде азыркы мезгилде ал жарандын денесинде ал вирус жок боло турган болсо, ал эмдөөдөн өтүп кое турган болсо, ал эмдөө өмүр бою ушу вирустук гепатит Б'дан сактайт, вирустук гепатит Д'дан сактайт. Бул жай Ош шаарындагы вакциналарды сактоочу кампа. Мында шаар жана облус аймагына бөлүнгөн вакциналар сакталат. Дарылоо каналары керектүү дарыларды ушул жайдан алып кетишет. Вакциналар атайын эрежелер менен сакталууга тийиш. Азыр гепатит Б'га вакциналар жетиштүү. Булардын өзү вакцинадан келгенде тышында канча градустан канча градустан сакталышы абдан жазылат. Биз ошого карап туруп, мисалы үчүн гепатит Б вакцинасы +2ден +4ге чейин сакталыш керек. Азыр мана биздин холодовой комнатабыз +4 1 градус көрсөтүп турат. Бул деген ошо талапка туура келген холодовой комната. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкенде 2022 жылы гепатиттин Б түрү 2857 адамдан расмий аныкталган. 2020 жылдагы эсеп боюнча өлкөдө жугуштуу гепатит 4805 адамдан, 2019 жылы 6,6 миң кишиден табылган. Ал эми бейөкмөт уюмдар сарыктын Б түрүнө чалдыккандар 100 000 деп санала турганын айтып, ага каршы жапырт эмдөө жүргүзүүнү талап кылып келишет. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминджанов, Регион телеканалы, Ош.